жерде маселе ошол саясий талаанын оюнчуларынын принцибинин жоктугунда болбой жатабы, болуп жаткан жокпу? Мисалы ошол оппозиция өзүнүн ролун аткарып, болушунча ошо мыйзамдык талаада аягына чейин күрөшпөй жатса, президент бардык демилгени колуна алып жатат да. Мисалы ошол эле талапкерлер, парламенттеги оппозиция. Эми эл каалаган же болбосо мындай Кыргызстандагы оппозиция илгертен эле күчтүү да. Бирок бүгүнкү күндө күчтүү оппозиция парламентте жокко деп ойлойм. Ал все-таки сыртында го деп ойлойм. Бул биринчи. Анткени парламенттин ичинде эмес деп ойлойм. Экинчиси, президентке көз каранды дегенде негизи эле эл түш шайлаган президенттин күчү биз 10-жылы конституцияны өзгөртсөк деле все равно күчү күч бойдон калып атат. Анан парламенттин өзүнүн мүмкүнчүлүгү конституция менен жакшы, бирок мен жана айтып кетпедимби 5-чакырылыштын башында. Мына мисалы мен билем, биз 5-чакырылышта депутат болуп турганда мен жанында отурбасам догу жүргөм. Мисалы спикер болуп Келдибеков турганда президент Роза Исаковна каалаган убакта спикерди өзүнө чакырып алган мүмкүнчүлүгү жок болчу. Анткени ал ошол убакта парламенттик республикабыз деп ал өзүнүн мандатын өтө мындай бийик кармачы. Президентке чуркап баруу деген ал кишиде ошол убакта жок болчу. И парламент ошол убакта эсиңерде болсо айткан деген ошо парламенттен чечилип калчу.